Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн бизге байкелер келип кайрылды. Будан канча күн мурун жол кырсыгынан кабылып, бүгүнкү күндө көп чоң суммадагы акча керектелип атыптыр. Айтыңызчы, байке, ошол күнү абыр болгондо канча эме чыгаша эме болуп каласыздар азыр? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Буга чейин дагы кыргыз элине кайрылганбыз. Азыр ортодогу төлөнүп берүүчү сумманын бардыгын эсептегенибизде 10 миллион сомго жетип атат да. Мындан азыр ушул видео аркылуу дагы кыргыз эли менен кайрылып өтөт элем. Жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн колуңардан келишинче жардам берип коюшуңарды өтүнүп кетет элем. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мынакей бүгүнкү күндө бул досубуздун башына да ушундай оор үч илиштип турат. Ошол убактан буну жалгыз калтырбайлы деп, ошол жабыркаган эки оор жүк ташуучу унаанын ээстери дагы бул жерде турат биз менен чогуу. Ошо баягы мусулманчылыкта бир адам кыйналса, экинчиси карап турганга болбойт деген эле. Бул эки водитель дагы келип бизге өз көмөгүн берип атат. Бул дагы бир жакшы иш чаранын белгиси болуп эсептелет. Буларга да рахмат. Что биз менен баягы жаман жакшы айтышпай, наоборот кайра бизге кошулуп, бизге көмөктөшүп жүрөт. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден суранып кетчү нерсе ошол досубуздун bundan kийинки калгандагы бир канча бөлүктөрүн ушу жаап беришиңиздерге, жардам беришиңиздерге суранабыз. Жана ошондой эле жалпы 7 дубан 94-төрүнө да кайрылып кетели. Урматтуу достор, мына биздин дагы ушул досубузга жардам берип, өз көмөгүңөрдү берип койсоңуздар суранабыз. Мындай нерсе ар бир мусулмандын башына түшүшүн каалабайбыз. Бирок кээ бир учурларда ушундай нерселер болуп калат экен. Ошол маалда бири-бирибизди жалгыз калтырбай, жалпы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бири-бирибизге көмөк берейли. Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар, кыргыз элим. Алла Таала бул жашоо дүйнөсүн сыноо дүйнөсү кылып жаратыптыр. Бул жашоодо Алла Таала ар кимди ар кандай кылып сынайт экен. Бирөөнү бала, бирөөнү оору менен, бирөөнү байлык, бирөөнү кедейлик менен, бирөөгө кырсык берет экен. Ушул Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн пенделерине ушундай сыноолорду берип, анын даражаларын көтөрүүнү каалайт экен. Ошол сыноо, бирок ошол сыноо келген адамдын эле башына келбеген экен, анын карап турган жакындарына, анын бир туугандарына, досторуна дагы сыноо болуп эсептелет экен. Ошол сыноодон бул досубузду дагы, бул досубуздун башына оорураак сыноо келип, айдоочу досубуз башка бир эки жолдун четинде турган эки фураны сүзүп алып, чоң суммадагы 10 миллиондун тегерегинде акчага түшүп отурат. Ошол кырдаалдан чыгаруу үчүн биз ошо кыргыз эли менен мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап атабыз. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгери карабай ушул досубузду ушул оор акыбалдан чыгарып кетишти баарыңыздардан суранабыз. Алла Таала баарыңыздардын үйүңүзгө береке берсин. Бул садака бардык жамандыктардан кайтарат. Сиздердин да ушул берген садака, ушул жардамыңыздар менен үйүңүздөрдө жакшылык болсун. Ар кандай оор кырсыктар сиздердин үйүңүздөрдө алыстасын, жана ушул досубуздун да башынан жеңилдик, ушул оор кырсык кетип, жеңил күндөр келсин. Урматтуу кыргыз элим, мусулмандар бул бир дене сыяктуу. Дененин бир мүчөсүнө бир тикенекче бир зыян келсе, бардык дене ооругандай эле мусулман бир туугансынын башына кыйынчылык келсе, башка мусулмандар карап турбашыбыз керек. Бул досубуздун да башына оор сыноо келип, аябай кыйналып турат. Ушул учурда кайдыгер карабай, бул досубузга да баардыгыбыз колдон келишинче жардам берип, бул досубузду ушул оор абалдан алып кетүүгө баардыгыбыз жардам берели. Сиздерден да суранып, колуңуздардан келген 5 сом, 10 сом, канча колуңуздардан келсе, бирөө үчүн 5 сом көп сумма, бирөө үчүн болбогон, бирок Алла Тааланын астында ошол сумма биз Алла Тааласына өтө кадырлуу болушу мүмкүн. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi eşrefil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ve ümmetihi ecmain. Hurmatlı musulman bir tugandar, Allah subhanahu ve ta'alaga bardığız iman keltirgenmiz. Vel kadri hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala. Allah subhanahu ve ta'ala emne jakşılık, jamandık kelgen bolsa bardığı Allah'tan dep iman keltirgenmiz inşallah. Hurmatlı bir tugandar, şu İnibizde başka bir köyge kelgen eken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimdir bir musulmandı başka bir köyge kelgende, başka musulman kelip turup jardam bere turgan bolsa, Allah subhanahu ve taala şu jardam bergende başka bir köyge bir problema kelgende, Allah Taala özüm jardamga çurkayım degen inşallah. Uşu köözgө jardam berip koyalım inşallah. Allah subhanahu ve taala
сіздер мен біздерге мүмкіншілік беріп жатат азыр акыретибизди куруп калыш үчүн. Бул дүйнө акыреттин эгин зары деген. Бул дүйнөдө эмнени сарптап кое турган болсок, иншалла Алла субханаху ва таала акыретте сөзсүз берет. Садака колуңуздан чыкканда 5 сөздү айтат дейт. Биринчиси дейт, мен кичине элем чөнтөгүңдө сен эми беришиң менен мени чоңойттуң дейт. Мен аз элем дейт. Эми сен беришиң менен мейли 20 сом болобу, 50 сом болобу, канча болсо дагы бергениңден кийин мени эми көбөйттүң дейт. Себеби Алла субханаху ва таала Кур'анда "Мен жаа бил хасанати ва лаху ашра амсалиха" Kimde kim Allah'ın razıçılığı için bir жақшылықты бере турган болса, аны biz keminde 10 есе көйүтүп беребиz дейт. Мен чөнтөгүңдө жүргөмдө мен сага душман элем, эми сен мени өзүңө дос кылдың дейт. Сен чөнтөгүңдө мени коргоп пасбан болуп жүрөт элең, эми мен сага коргоочу болом дейт. Урматтуу бир туугандар, иншаллах чөнтөгүңүздөн чыгарганды Алла жолуга, ушу мусулман бир тууганыбызга, үкөөбүзгө жардам берип кое турган болсо, иншаллах Алла субханаху ва таала өзү корукчу болот бизге иншаллах. Тапканыңыздарга иншаллах Алла таала береке берсин иншаллах. Берген Allah Teala'nın yoluna sarıp tap kalaylık inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.